Урматтуу элдик каналынын көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле биз өзүңүздөр көрүп тургандай кара суудагы товарлардын бааларыны чагылдырууну улантуудабыз. Бул видеодо буюрса, сиздердин суранычыңыздар боюнча сварочный аппарат, бетономешалка, генератор, ушул сыяктуу нерселердин бааларыны тартып сиздерге көргөзмөкчүбүз. Андыктан бул видеонун акырына чейин көрүңүздөр, урматтуу достор. Бул жер болсом Оомат базарында экен. Кайсыл эме эле? Оомат базары нөлөй катары бул. Нөлөй катары, местаңыз канча? Места 69-контейнер. 69-контейнерге келесиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Келиңиз, бул сиз кайсы жагынан баштайбыз? Буягынан баштай бериң болбосо. Бул Сиделаново Кыргызстанда жасап чыгарылган. Бул жанагы чөп чыгарып берет, жүгөрүн дагы тартып берет. Бул өзүбүздө иштеп чыгарылып атат азыр. Өзүбүздүкүлөр чыгарып атат. Өзүбүздүн өндүрүшкөн, Кыргызстандан. Самоделный эме. Бул чөп кыркат. Чөп кыркат, жем дагы тартып берет, баш маканы дагы тартып берет, жүгөр дагы чыгарып берет. Функциясы көп экен. Функциясы 7,5 киловаттык, обороты 3000 обороттук. Ошо баасы булар 18 000 сомдон булар. Анан буякта немелер дагы бар. Булар жанагындай неменики? Макка укалап бере турган. Жүгөрүн укалап берет. Булар саатына 2 тонна, 1 тоннага чейин укалап берет булар. Ушу кичинекей эле нерсе ушунчалык саатына 1-2 тоннаны майдалап салабы? Майдалап салат. Макканы немесинен ажыратып берет, мардегинен ажыратып берет. Болду, түшүндүм. Булар акчасы 9000 сомдон. Булар эми компрессор, жана вулканизацияга иштейт, краска чачканга иштейт, ошондой немелер. Буларды дагы айта берели, буларды да сурагандар көп бизде. Буларыбыз 50 литр, 70 литр, 100 литр. Ошого литрине карап туруп разница боло берет. Жанагы стоматологдорго дагы болот булар. Жана шуму чыкпай тургандары болот. Мундайлар ишкерде турат. Бааларыны шашпай ар бирин айтып бериңиз. Булар 17 000 сом 50 литр, 19 000 сом 70 литр, 22 000 сом 100 литр. Бул жанагы чөп майдалагычта мына Кытай сийси булар. Бул мындай ичинде 6 та бышагы болот. Мындай экскорсия кесет булар. Мындай буягы 2 см кесип берет, буягы 3 см кесип берет. Буларда мотору 6,5 киловаттык, 3,5 миң оборот. Акчасы медный мотор менен 16500 сом булар. Жакшы, өтө сонун. Мынандайдан, упаковкадагыдан. Так, кийинкисин. Бул кийинкиси ошо, экөө окшош. Просто буларды фирмасы бөлөк, ошо кимге кайсысын жакса, ошо баасы бирдей эле. Баасы бирдей эле. Бул Герой деген экен. Бул Герой деген бул дагы Кытайдыкы. Бул дагы Кытайдыкы. Бул жанагы Аки деген фирманыкы. Бул эмне 400 кг деген эмне? Бул жанагындай немени чыгарып берсе, саатына 400 кг немелер чыгарып, 400 кг ошо саатына чыгарып берет. Бул мешалка. Бетономешалканы да сурагандар бизде көп болду. Ушуну айтып бериңизчи. Бул 210 литрлик. Буларда жанагы эң ыңгайлуусу мыналары пластмасса зуб болот. Пластмасса зубтарды бардык запчастарын тапсаңыз болот булар. Без зуб. Зуугу берке темирге окшогондо зуугу чыкпайт. Иштеши дагы ыңгайлуу. Бул 210 литрлик 26500 сом булар. 26500 сом. Арзандатуулар бар, Хорошо, жүрүңүз, эми анда ичкерге кирели. Оң жактан баштайлы. Оң жактан бул болотовый насос деп коет. Мындай 100 размерде болот. Булар саатына 40 тонна суу айдап берет. Бул болотовый насос. Жана сууду ичине каналдарга немелерге таштап койсоңуз болот. Булар ошо кичинекейлери, ошо размерине карап кете берет. Бааларын айтыңыз. Баалары мыналары 9000 сом, мыналары 6000 сом, бул дагы 6500 сом, мына 2500 сом. Булар эң арзаны 1900 сомдон башталат. Булар жанагы высотага уруп бере турган насостор. Бул 80-лик турбода высотагысы 50 метрге уруп берет. Бул 25-лик турбода мына жерде жазып койгон 60 метрге высотага уруп берет. Ореол деген фирма. Ореол деген фирманыкы. Бааларын айта кетиңиз. Баалары мыналары 4 кырчатка 80-лик турбода 18000 сом, мына 3 кырчатка 25-лик турбода 8200 сомдон. Бул жанагындай неменики? Бетон тешип турган жанагы сантехник немелерди бетон тешип берет, ошондой немелер. Канализация ошондой нерселерди, бетондорду тешип берет. Бетона бур деп коет. Булар ошондой. Аябай керектүү инструмент экен, Канча сом баасы бул? Булар 15000 сомдон. Кандай калыңдыктагы бетондор, күчтүүлүгү? Бул 40 сантиметрге чейин бетонду ала берет. Жакшы. Буларыбыз сварка аппараттары менен кичинекейлери. Бул эң кичинекейи.
Бирок сапаты мыналар менен бирдей эле иштейт. Иштеши жанагы немени куйсаңыз да боло берет. Куюшу дагы, резаги дагы болот булар дагы. Бул акчасы бунуку 5,5 миң сом, 5200 сом, 5,5 миң сом булар. Булар амперине карап туруп көтөрүлүп кете берет. Буларыбыз жанагындай контачный сварка. Кислород менен да иштейт, без кислород менен да иштейт. Анан сварка да болот. Булар мыналар 14 миң сом, мыналар 18 миң сом. Контачный, э? Контачный. Так, тиякта дагы бар экен контачный сваркалар, аны көргөзөбүз, э, дагы. Бул жанагы водяной бензин менен жура турган насос бул. Буларды 25тен баштап 100ге чейин размери болот. Азыр бул 80лик размери. Булар чукурдугу 8 метрден соруп берип, узунлугуна тегиз жерге болсо бир 300 метрге чейин түртүп берет. Высотага боло турган болсо 36 метрге түртүп берет. Мисалы адырларга чыгарып берилет. Канча сом дедиңиз? Бул 8,5 миң сом. 8,5 миң сом, аха. Бул ошону азыр мына насосту ток менен жура турганы. Баасын айта кетиңиз. Баасы буларыбыз 12 миң сом, мыналар 10 миң сом, мыналар 6 миң сом, мыналар 4 миң сом. Булчу? Бул отбойник. Отбойникте ар түрү болот. Бул жанагы эң кичинекей азыр чейин. Мына жерде пружинкасы дагы болот, ошолору. Бул эң кичинекей азыр пружинкасы. Мощность ток канча? Мощносту 95 деп коет, 85 деп коет, ошо түргө бөлүнөт да. Бул азыр 95. Мунун акчасы 9,5 миң сомдон. 9,5 миң сом. Бул видеодо мындай кичинекей эле көрүнүп калышы мүмкүн. Мындай кылып көрсөк болот, а? Ошондо, а? Мына, көрүнүп атабы? Бул жанагы стоматологдор иштете турган жана айттым го. Ошо 5 шумный компрессор бул. Звугу чыкпайт буну. Баасын айта кетиңиз. 50 литр, мотору 2 болот буну. Буну 1 моторлугу да болот. 1 моторлуклары 9 миң сомдон, бул 2 моторлугу бул 16 миң сомдон. Хорошо. 50 литр. Так, анан буларыбыз мотопилалар. Муналар 58 поршун, муналар 52 поршун, муналар 16800 аборот, муналар 9900, 9000 аборот болот. Баасын айта кетиңиз, мына 9800 канча? 3600 сом, 4800 сом, муналар 6,5 миң сом. Буларда айырмасы ичиндеги запчастын айырма болот. Оригинал простой болот. Муналарыбыз жана вакуумный насос деп коет. Умный насос. Кранты ачсаңыз жанат, өчүрсөңүз өчөт. Умный насос. Точкалары булар 20 точкага. Мына кичинекейлери. Бул чоңду каяка иштетебиз? Бул жанагы үйгө болбосо керек, тура чоң болуп калат. Үйгө чоң болуп калат. Домашний мыналар. Бул жанагындай немелерге, чоң кадатханаларга, ошондой немелерге иштетсеңиз болот. Бааларын шашпай ар бирин айта кетиңиз. Бул мыналар 12 миң сом 1 жыл гарантия берилет. Мыналар 3400 сомдон баштап кете берет. Русмаш канча мына ушул? Бул 3400 сом. Аха. Бул 4800 сом. Бул жез. Мына алюмин. Bu yağı çoğurak. Buna 550'lik bolot. Bu 5600 somdan. Oşo munalardaki 3 ay garantiya, munalardaki 1 yıl garantiya. Şu garantiyasına qarap turup ne oluyor? Garantiyalari bar. Garantiyalari bar. Tak, anan dagı neyinizdi aytaylı? Bu moyka. Moykalarga. Moyka, домашний moyka. Biraz moykanın da emelerini soraganda. Домашний moyka bular. Munalar alüminyum, munalar jez. Munalar 4200 somdan, munalar 5000 somdan. Домашний деп үйгө коюп койгонго, өзү. Үйдө домашний машиналар жууганга ошол немелерде. Аха. Бул жанагы биринчи чыккан фасондордон маслыне деп коет. Бул дагы домашний. Булар 5800 сомдон. Бул да мойкабы? Мойка бул дагы. Бул канча? Бул 5800 сом. Бул эмне, ток менен иштейби, бензин? Ток менен иштейт. 5800 сом, а? Напор кандай, чачкандары мисалы 8 атмосфера болот. 8 атмосфера. 8 атмосфера. Жанагы муналардагы вакуум насостордуку 2 атмосфера болот. Жанагы удары болот го. Ошо удары булардыкы 8 болот. Түшүнүктүү. Так, анан дальше кеттик. Дальше мындай. Дагы бир аппаратыбыз бар. Бул Өзбекстандыкы. Бул сварочный аппарат. Жок, сварочный аппарат эмес. Аккумулятордон ток чыгарып берет бул. 12ден 220 чыгарып берет. Bu ягына токко сайып коесуз, bu ягына аккумуляторго сайып коесуз. Свет өчкөндө өзү прямо аккумулятордон заряд алып, ошо немеге көбүнчө буну умный котелге алышат. Беркинен неме болот десе, бир телевизор менен 10 та лампочканы жартып берет. Булар аккумуляторду отургузуп койбойбу? Жок. Аккумуляторду отургузат. Свет келгенде өзү аккумуляторду автоматически заряд кылып берет. Постоянно сайып койсоң боло берет. Постоянно сайып койсо боло берет.
Men bola turgan bolsa, svet kelgende o'zi akkumulyatorda avtomatik zaryadlab beradi. Akkumulyatorda 90'lık akkumulyator menen 10 saatga çeyin жетет quvvati. Жақсы. Басы қанша сом? Bunun bahası 9500 so'm. 9500, ha? O. Aha, хорошо. Anandagı bunday naborlarımız var. Bunday nabor şurupörlerimiz var. Bular öz 2400 so'mdan. Bunday nabor nimelerimiz bular 2000 so'mdan. Kaskalar bular svarishni hamiloniy maskalar bunalar 850 so'mdan. Prostoylar 250 so'mdan. Мынау сварочный аппараттарыңызды айттыкпы же айтпадыкпы? Сварочный аппаратты оякта көрсөтүм. Ушулар эле экен да, наракта ушулар. тургандар, Буягы болгаркалар эми. Болгаркаларды дагы айта кетели. Болгаркалары 125тен 230га чейин болот. Буларды эң арзаны 1800 сомдон башталат. Четтен мисалы мына Safon дейби? Safon 230, бул эң чоңу. Аха, баасы канча? Бул 5200 сом. 5200 сом. Бул Elgarбы? Elgar дегени. Бул канча сом? Бул 3000 сомдон 180 деге средний деп коет. Ошол мощность эме жактарыны айта кетиңиз. Скоростной. Скоростной болот, без скорость болот, ошондой. Үстүңгүсү? Үстүңгүсү полировочный. 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 Олар 3500 сомдон. Фармар, ошо-ошогон жерлерге. Машиналарга иши. Наларча? Булар ошо. Лидиби? Лиди деген. Аха. Мотору медный болот, булардыкы. Булар 3500 сомдон. Буналар 5000 сомдон, 230. Бул 180. Русмаш российскийби? Жок, Кытайдыкы. Просто Русмаш деп койгон, да? Ооба. Мына Workcraft же, Workcraft ол гарантиясы менен. Ол фирменный немелер. Бул мощныйраак болот. Мощныйраак болот. Канча сом? Бул 125теги 3800 сомдон. Мынау Теханыкы да жакшы болсо керек, а? Теха Казакстандыкы. Казакстанда өндүрүлгөнбү? Ошондой. Канча баасы? Булар 5600 сомдон булар, 230. Так, мыналар нелер? Булар жанагы неме? Пчелка деп коет. Жанагы циркулярка. Бааларын айта кетиңиз. Баалары Титан 2800 сом, муналары 2500 сом, бунусы 2600 сом. Бияктар эми перфораторлор. Ошолор да айтыңыз, Перфораторлор муналар 3600 сомдон, муналар 4800дөн, оны эң өдөдөйүсү дагы 3800 сом. Жана она гайка бар, жана машинанын баллонун бошото турган, электрический. Буларды эми үйгө алып, Үйгө алып иштетсеңиз да боло берет. Вулканизациялардагылар Вулканизация көбүнчө алат. Баасы канча ошол Workcraft? Мунун баасы 6000 сомдон. Аха, Самарача. Самара бул перфоратор 5800 сомдон. Бул жанагы патрон да алмашат. Перфоратор. Эмне кылып перфоратор да болот, дрель да болот. Бул гайка бердин, машина баллон бошо турган арзан болот. 5000 сомдон. Анан мынерде банана стрижка бар. Койду жунуна ала турган. Ошондой нерсеңизди да унутпай айтыңыз. Кызыктуу товарлардан. Койдун жүнү прям өзү кыркып чыгабы же кандай? Жок, эми өзүңүз иштетесиз. Машинка да. Ушундай. Бритва экен да биздин. Ошондой койду жүнү алганга ыңгайлуу да бул. Кана? Найти алат экенсиң да, токко сайып коюп, а? Токко сайып коюп. Канча баасы? Rolf, ушул фирма 5800 сом. Ушул Rolf деген фирмада күчтүү окшойт, а? Ооба, күчтүү. Бул мотопиласы да бар экен, көп нерсеси бар Көп экен, нерсеси бар. Кытайдан келген фирма, а? Ооба. Электрические машинки для стрижки животных дейт. Значит, любой животныйды Все, рахмат анда. Вактыңызды бөлүп, бизге ушундай жакшы маалымат бергениңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер үчүн ушундай жакшы маалыматтарды айтып, тартуулап, сиздер үчүн кызмат кыла бермекчибиз. Комментарийге жазыңыздар сөзсүз түрдө, эмнелерди чыгарайлы кийинки видеолордо, бул видеобуз кандай болуптур? Лайк басыңыздар, каналыбызга катталыңыздар. Görüşkünce.